шариятты кээ бирлер мындай түшүнүп алганда, шарият десе ибадат менен бүтө турган нерсени ойлоп алышкан. Ибадат, намаз окуш керек, намаз окуйт. Бирок эмне экен, оозунан ак ит кирип кара ит чыгат. Ошол мезгилде субханалла чагымчы, эки үйдү бириктирбейт. Ушакчы, адамдардын айыбын жашырбастан, айып менен алек болгон инсан. Намаз окуйт, адамдарды аңдып эле отурат. Бир кемчилиги чыгып калса эле ошону баса калсам. Бул субханалла ошол адамдын туура ал парыздан кутулду. Бирок ахиретте адам акысына келген тутулду да. Мен дайым айта берем, адамдар кыямат күнү Алла Тааланын райымына, мээримине илешет, мусулман болгон себебинен. Бирок Алла ал-адил сыпаты менен, адилеттүү болгон, адилеттүү деген сыпаты менен кыямат күнү Алла Таала адилеттүүлүк кылат. Өзү вада кылып атпай турабы Алла? Ал күнү адилетсиздик болбойт. Демек, ошол күнү ар бир айтылган сөз, ар бир кылган амал, ар бир нерсе Алланын алдына барып эсептелип, ошонун акысы берилиш керек болот тугандар. Акысы ушундай толук берилет. Аны адамдар ошол мезгилде бул дүйнөдө мындай чочко эле болуп калсам болмок экен, эшек эле болуп калсам болмок экен, ит эле болуп калсам болмок экен деп алар ушундай үмүт кылышат экен. Эмне үчүн алар ошолордун баардыгын бири-биринин өчүн алдырып туруп, анан топуракка айланып кеткенин көрөт экен да. Бирок адамдар бири-биринин акысын бере албай калып, кыяматта биринен бири качып, субханалла тозокту көздөй кирип атканын көрөт экен. Мен жана силерге айттым.